Assalamu алейкум. Урматтуу биздин Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Мен бул Москвада 3 күндүк иш сапары менен келгем. Мен келишимдин максаты ушул жакта иштеген, эмгектенген, биздин мекенибизден алыс болсо дагы жакындан колдоо көрсөтүп жаткан биздин эжелерибиз, агаларыбыз, инилерибизге ошолордун суроолору боюнча келгем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө биздин кылып жаткан ишибизге жакындан жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүп жаткан ушул Москва шаарында иштеп жаткан мигрант болуп, мекенден алыс болсо да жакындан көрсөтүп, колдоо көрсөтүп жаткан бир туугандардын чакырыгы менен келдим. Бул келишибиздеги максатыбыз ошол банктан акча которууларда баары очередке туруп, ушундай бир убакыттарын бөлө албайбыз. Ошол бизге ыңгайлуу болгондугу бул Сбербанктан счет ачып койсоңор, биз отурган жерибизден базардабы, кайсыл жерде жумушта болсок дагы жеңилирээк болот. Ушуну туура бир чечим болду. Анан ошол себептен мен келип, бүгүн 3 күндүк иш сапарда көптөгөн биздин бир туугандар менен той жаатында иштеген, жана башка ушулуп эмгектенип бир туугандарга жолугушуулар болду. Мен өтө кубанычтамын. Биз улуу кыргыздын урпагыбыз. Биз эч убакта энелерибизди, биз эч убакта карындашыбызды көчөгө кароосуз таштап койгон элдин уулдары эмеспиз. Биз намыстуу элдин уулдарыбыз. Анан мен дагы чакырык кылат элем убакыттан пайдаланып. Келгиле урматтуу бир тууган. Биз бул дүйнөдө конокпуз. Конок бул дүйнөдө эч убакта эч кимибиз эч нерсебизди алып кете албайбыз. Бир ак кепин менен кетебиз. Бирок ошол аралыкта дагы биз жакшы иштерди жасап калсак, жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздан эмес, биз ошол кайрымдуу болуп, коомдук фондду негиздеп ачканыбыздын дагы себеби мына ушунда. Ушундай бир фонддун максаты көптөгөн бир туугандарыбызга үй жокторго үйлүү болуп калса, наны жокко нандуу болушуна себепкер болойлу деген максат менен ачканбыз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 2 адамдын, 3 адамдын үйлүү болушуна себепкер болуп отурабыз. Дагы да биздин аркабызда ошондой муктаж адамдар көп болгондуктан, кайрылуулар көп болгондуктан биз алдыга дагы жакшы максаттарды, жакшы кадамдарды жасоонун аракетиндебиз. Анан мен чакырык кылат элем. Келгиле, урматтуу бир тууган. Америкада жүрөбүзбү? Кайсыл жерде жүрсөк дагы жүрөгүбүз кыргыз деп согуп жаткандыгы. Анан ошол себептен баарыбыз ынтымак биримдик менен жакшы иштерди көп жасасак, биз бириксек бийик болобуз, бириксек күчтүү болобуз. Анан ушундай чакырык менен курсак ачып отурган адамдын курсагын тойгузушуна, үйү жок адамдын үйлүү болушуна мен да себепкер болоюн, сиз да себепкер болуңуз. Биздин иш алып барабыз ислам диндин негизинде. Аманатка кыянат кылбоого жана берилген жардам өзүнүн дарегине жетүүгө колдон келген аракетибизди жумшап жатабыз. Келгиле, ынтымак биримдикте Аллахтын ыраазылыгын табууга аракет кылайлы.